убагында супрастин, тавегил деген дарылар аябай кыйын дарылар болуп эсептелчү. Действительно алар деле жардам берет азыркы күндө деле. Бирок 1-2 саатка эле пайдасы болот. 1-2 сааттан кийин бирок нерв системаны аябай шалдырат таштайт. Адамдар мына зомби катары жүрөт да 1 суткага чейин. Антип азыр кыйнаган жок, кыйнаган кереги жок. Анткени супрастин, тавегилдер биринчи поколение дарыларга кирет, антигистаминный дарыларга. Азыр жашоо өзгөрөт, экинчи группадагыларды алса болот, третьего поколения, экинчи поколение, үчүнчү поколениедан алса болот. Алар уже кандай десем, супрастин, тавегилдердин эле бир туугандары, бирок более өнүккөндөрү да, жакшырактары. Азыр жашоо өзгөргөн сайын спроско жараша болот по предложениядагычы. Мисалы үчүн адамдар дарыларды, аллергиялык дарыларды ичкенде мисалы үчүн шалдырайбыз деп айткандарга жараша, азыркы 3-чү поколение дарылар көп шалдыратпайт. Мисалы үчүн уйкуну келтирбейт, мисалы үчүн, Анан мисалы эгерде супрастиндердин мурун 3-4 мал ичиш керек болсо, 3-чү поколениядагы дарыларды уже 1 эле мал ичсе болот 1 суткада мисалы үчүн. Ушундайлар эми 3-чү поколениядагы ичкени туура эле. Бирок эми кандай десем, эми обязательно прям аллергологко баргыла деп элем, терапевттерге деле барса болот. Хотя бы алар аллергия эмеспи деп приблизительно хотя бы аныктап туруп, анан лечение жазганга. Анткени аллергия маскалары көп. Башкача ооруларга да окшош кетиши мүмкүн. Башка оорулар аллергияга окшош болуп өтүшү мүмкүн.